Ассаламу алейкум, ардактуу Ош Жарнама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош Жарнаманын бул чыгарылышында Ош шаарынын өтө сонун жеринен орун алган, тактап айтканда, юго-востогунан сатыла турган ремонту сонун болгон 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Мен сиздерге азыр толук адресин түшүндүрүп берем. Сатыла турган жанагы 2 бөлмөлүү батир мына ушул 6 кабаттуу домдо жайгашкан. Адреси болсо Аскар Шакиров 108-19. Бул домдун алдына кантип келем десеңиздер, эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, юго-востокко киргениңиздерде жолдун оң тарабында жайгашкан Ош Татанды бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул Ош Татандан Озгурду көздөй бул жака бир аз эле бир 200 метр түз жүрүп келгениңиздерде жолдун оң тарабында Барбол, жана ошондой эле Дархан аталышындагы монча бар. Ошол мончонун жанындагы кичинекей көчөгө кирип ичкериге бул жака түз 100 метр жүрүп келгениңиздерде ушул домго 6 кабаттуу домго тиешелүү болгон өзүнүн шлагбауму бар. Ушул домдо жашаган адамдарга гана пульту берилген. Мындайча айтканда, ушул домдо жашаган адамдар гана ушул шлагбаумду ачып, кирип машинасын ушул жерге токтото алат. Назар салыңыздар. Ушул домдун дагы бир маалыматын бере кетели. Бул жакта өзүнүн камерасы бар. Ушуну дагы эске алыңыздар. Адреси болсо Аскар Шакиров 108-19. Бул жакта көрүп атасыздар, домдун алдыда кеңиргенен 2-3 катар машина кеңирип токтотуп койсо болот экен. Бул жакта болсо өзүнүн детский площадкасы жана ошондой эле үй чочогу жайгашкан. Домдун алдына бактар тигилген, скамейкалар орнотулган, жарыктандыруу лампочкалары да коюлган. Жүрүңүздөр, анда эмесе мен сиздерге сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди көргөзүп берейин. Бул жактагы 1-чи подъездге киресиздер, дагы 6-чы кабатка көтөрүлөсүздөр. Дагы бир маалымат бере кетейин, бул сатыла турган батир угловой эмес. Ушуну дагы эске алыңыздар. Так, мынакей достор, жанагы ремонту сонун болгон сатыла турган 2 бөлмөлүү батирдин алдына дагы келип калдык. Сырт тараптан адресин түшүндүрдүк. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Подъездиндагы негизи новостройкалардын бүт бардык подъезддери кеңири, таптаза сонун болот. Өзүңүздөр дагы мына видео аркылуу көрүп атасыздар. Сатыла турган батири болсо мына ушул тарапта 6-чы кабатта жайгашкан. Азыр сиздерге бүт бардыгын көргөзүп, түшүндүрүп, маалыматын алып беребиз. Ушул батирдин эси менин жанында. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп атыптырсыздар, Коридорлору да кеңир экен. Кеңири. Ремонту жакшы болгон 2 бөлмөлүү батир. Жалпы аянты канча болуп калат? 71 метр квадрат. 71-70 да? 71-70 квадрат метр экен, Жакшы, бул жакта эшигинен баштай берели. Жакшы брондолгон темир эшиктердин бири коюлган. Ушул эшикти ачып ичкериге кире беребиз. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка болуп калат. Ремонт болгонуна канча болду ака? 2021 болгон да. 2 жыл болуптур да? Уже эксплуатацияга берилген 2021. Ошондо 3-чү жыл болду да, жерде жителдер жашаганначы. 2 жыл болсо дагы бул жакта ремонту жаркырап сонун болуп турат. Өтө сонун, ремонтуна сөз жок. Киргениңиздерде эле прихожка болуп калат. Киребеш тарабы кафе экен атайын, Бул жер кафе, анан отопление бул жерге айланат да. Анан душка дагы ошондой, сөйдүңдө кышында. Теплый полбу? Теплый пол. Сөйдүңдө кышында бут кийим суулуу булай болуп келгенде ушул жерге эле неме болсо, сразу автоматически кургайт. Бул отопление уланган. Өтө сонун. Теплый полу бар экен, өзүңүздөр уктуңуздар. Калган жагы болсо асты ламинат, дубалдары моющий обой, потолоктору бул жакта натяжной экен, лампа, люстра бүт барды коюлуп жасалган. Жакшы. 2 бөлмөлүү батир, 2 бөлмөлүү. Киргениңиздерде эле бул жагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, коридор экен, кеңиргенен. Оң жагында шкафы, бул жакта дагы бир стеллаж коюлган экен. Бул жактан түз кире бере турган болсоңуздар, бул ошондо конок бөлмөсү экен, Конок деп атса деле болот, зал. Айта кетчү сөз, бул жакта бул сатыла турган батирдин эшиги бүт бардыгы бирдей экен, апапакай болгон, жакшы дизайндагы эшиктер коюлган. Киргениңиздерде бул жагы конок бөлмөсү, зал, асты ламинат, дубалдар моющий обой, потолоктору натяжной, лампа, люстра бүт бардыгы коюлуп жасалган. Отоплениясы дагы ар бир бөлмөлөрдө бар экен, айнек терезелери пластик, темир тосмолору дагы бар экен. Бул жактан терезени ачсаңыздар эле бул жак домдун каптал тарабы болуп калат. Бул жакта болсо Исанова көчөсү жайгашкан. Жолдун аркы бетинде ошо жол поликлиника бар. Мына ушул здание, Поликлиника, турецкая поликлиника, алдыңкысы баня. Баня бар. Бул жакта бул жерде ресторан бар. Касиет беле? Казана ресторан бар. Нараңда частный, детский, государственный дагы 2 неме бар. Садик бар, и мектеп дагы бар. Карл Маркс, Карл Маркс. Бүт бардыгына жакын мектеп, балабакча, магазин, ресторан, барбол бүт бардыгына пешком эле
барып келе бересиздер. Жакшы. Жалпы аянтын канча дедиңиз? 71-70 да. 71-70 квадрат метр 2021 жылы бүткөн дом. Мындайча айтканда жаңы новостройкалардын бири. Бул жак болсо спальня экен, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, ламинат, моющий обой, натяжной, лампа люстра коюлган, отопление бар, айнек терезелер пластик, темир тосмосу менен. Бул жакта ошондо кышында кандай ысыйт ага? 2 жыл жашапсыз. Кышында чынын айтсам эми жашаган адам билет, аябай ысыйт. Себебен 6 этаж болгон үчүн баягы соткасы болгон үчүн ысыйт да бул. Чын биринчи этаждарга караганда бул аябай ысык. Анан көпчүлүгү айтат, мен досторум да көп келет үйгө. Кышында айнекти бир аз ачабыз, себебен өтө ысыйт. Мен ал сыртынан көрсөтөм, жанагы немеси бар. Настройкасынан азайтып коебуз, себебен өтө ысып кетет. Себебен бул жерде ТЭЦ бул автономный да. Өзүдө жагылат. Эгерде суук сентябрда, октябрда түшө турган болсо, автоматтык түрдө жагышат. Отоплениясы дагы 1 жылга эч канча болбойт, 4,5-5 миңге жетпей эле келет. Оплатасы. Оплатасы бул жылына ошондой. Жылына? Жылына. 4-5 миң сом. Вот, даже мен мурунку 2021 келген жылы 3,5 миң сом берген. Быйыл 4,5 миң сом болду. Потому что көбүрөөк жакты да, эртерээк башталып. Өзү былтыр ошо кыш жаман неме болду, суук болду. Бул жакта болсо сол тарапта санузел окшойт, Ажатканасы. Ажатканасы, полу дуалдары, кафель, раковина, унитаз коюлган. Бул жакта болсо вытяжкасы дагы иштейт экен. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мындайча айтканда даптаяр ремонту сонун болгон 2 бөлмөлүү батир, келип эле жашай бересиздер, эч жерден эчтеке кылыштын кереги жок. Ремонтунда сөз жок, өтө сонун, жаркырап болуп сонун көрүнүп турат. Бул жагы болсо ванна болуп калат экен. Душ. Киргениңиздер деле полу дуалдары бүт бардыгы кафель. Сол тарапта ванна, шторкасы менен, раковина, күзгү, бул жака терага тарсаңар болот. Полчкалары бар экен. Аристон да коюлган экен, Аристон 100 литр. Вытяжкасы дагы бар экен. Аристон коюлган 100 литрлик вытяжкасы бар. Бул жакта дагы бир маалымат бере кетели. Сушилкасы дагы бар экен. Кийимиңиздерди ушул жака жайып кое бересиздер. Бул жакта болсо чоң раковина жана ошондой эле күзгү коюлган. Жакшы. Кең бир экен немелери, санузелдери. Бул жак болсо биз жана кирген прихожка. Дагы бир маалымат бере кетели, урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта сатыла турган батирде эмнени көрүп аткан болсоңуздар, шкаф, стол, диван бүт бардыгы калат экен. Себеп дегенде бүт бардыгы ушул батирге ылайыкталып, размерине ылайык болуп жасалган, коюлган. Бүт бардыгы калат экен, ушундай эске алыңыздар. Бул жакта болсо мини шкафчиги бар. Автоматы дагы бар экен, домофону дагы бар экен. Домофон бар, Wi-Fi бар. Бул жакта кааласа кышында бут суу болот да, кургатканга атайын батарейкалар да коюлган специально. Бул жак коюлган бүт баарында элечи. Жылуу болуп калат экен да, эртең бардыгы иштейт булар. Өтө сонун, мындай комфорт экен да, мындай жакты типа мини баягындай нерселерди кое турган. Атайын жазсам, чтобы бош жер калган эмес да. Баарын неме кылганбыз. Мындай компактный кылып сонун кылыпсыз да. Жакшы. Бул жагы болсо кухня. Кухня, жеңгелерибиздин экинчи офиси. Өзүнчө көрүп атасыздар, өзүнчө эле бир чоң конок бөлмөсүнө окшогон эле чоң бөлмө экен. Кеңири конокторду чакырып берет экенсиздер. 19 метр квадрат. Кухня өзү эле, 19 болгон кухня өзү эле. Жакшы. Бул жакта көрүп атасыздар, холодильниктин местасы, кухонный эмеректердин местасы, газ печка, вытяжка, раковина, бүт бардыгы өзүнүн фильтр суудан бери койдурганбыз. Баягы эми азыр шаарда неме болуп атат го, суунун багылай калган неме болгон үчүн. Фильтр суу дагы бар, Фильтр суу дагы бар. Турецкий. Жакшы. Мынакей достор, бүт бардык шарттары бар экен, вытяжкасы дагы бар экен. Эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бүт бардыгы калат. Себеп дегенде атайын ушул батирге ылайыкталып, размерлери менен коюлган экен. Жакшы. Потолокторун да келтирипсиз, өзүнчө бир башкача болуп калат. Ошондо бул азыр сиздики 6-кабат болуп атат. Үстүндө крышасында кандай? Үстүнү крышасы монолит куюлган, көпчүлүгү баягы немеде не деп коет эле? Мансард деп коет. Мансард стилде, бирок үстү монолит куюлган да. Азыр үстүн эмне кылып колдоносуздар ошондо? Үстүнө монолит куюлуп, утепление берилип, анан үстү крышасы жабылган бул. Кадимгидей эле. Эми кийин баягы көргөн адамдарга келип көргөзүп койсоңуз болот, Өздөрү деле чыгып көрсө болот, баягы ишенбөөчүлүк болбош үчүнчү.
Документ өзүңүздүн атыңыздабы? Документ өзүмдүн атымда. Жакшы, документ менен проблема жок экен. Дагы бир суроо бере кетели ака. Бул жакта 90% көрүүчүлөр комментарийге жазат. Неге сатып атат экен? Бул жакта коңшулар кандай адамдар? Негизи үй алардан мурун коңшулардан дагы бир аз карап коюш керек. Коңшулар кандай адам? Эми негизинен бул жерде бүт эле семейный адамдар, анан сырттан келген индустарды же болбосо баягы башка сырттан келген конокторду киргизбейбиз. Бул себеби дегенде баягы өзүнүн коопсуздугубуз үчүнчү. Көпчүлүк баягы квартираларда ошондой да. Сырттан келген студенттер киргизип коюп. Бул жерде андай эмес. Только семейныйлар бул жерде. Только семейныйлар жашайт, өздөрү. Жашайт. Кошуналар жакшы, 6-этажда бардыгы эле жашашат. Жакшы эле адамдар, а? Жакшы адамдар. Анан парковкасы дагы кеңири, шлагбауну дагы бар, сөйдөгөндө чужой машина кирбейт, камера орнотулган. Бул жактагы кийимдерди дагы илип эме кылган атайын. Полкалары менен даяр, даяр, компактный болуп. болгон. Бул жакта деле бүт Бул жакта вешалка менен, вешалкасы бүт баары ушундай. Астына элемелер. Жакшы, бул жагында дагы бир полчкалар бар экен кире беришинде. Эми баасын айтың ака, баасын канча тутасыз? Эми бул домдо Elite Stroy City'де единственный минус лифти жок. Лифти жок, тепкич менен эле чыгат. Анан ошол минус болгон үчүн мен 65 деп атам, эми сүйлөшүп көрөбүз, варианттары бар. Варианттары бар, а? Варианттар бар, акча керек болуп атат, ошон үчүн гана. Эгерде жана однокомнатный ПСО домдор боло турган болсо 45-50 метр квадрат. Сүйлөшүү жолу менен обмен кыласыздар, а? Обмен кылып, үстүнө акча кошуп бере турган болсо, эме кылсак болот, сүйлөшсөк болот. Жакшы. Анан машинага вариант жок. Только батирге экен, а? Батирге же болбосо наличкага болсо болот. Жакшы. Ошол эле. Өзүм жашап аткан үй. Болуп тура экен, онда ийгилик жакшыртып алыңыздар, а? Мынакей достор, биз сиздерге ремонту өтө сонун болгон, сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр уктуңуздар, көрдүңүздөр. Баасы $65,000. Албетте эле кыргызчылык кылып, ырымына жараша жакшы эле жүрүп беребиз, дейт. Же болбосо вариант жолдору дагы бар экен. Кимиңиздердин ПСО батирлериңиздер болсо, үстүнө доплата кылып алмаша алсаңыздар дагы болот экен. Андыктан бул жерге үйдүн эсин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, ушул батирге дагы келип көрүп, ушул жерде дагы сүйлөшүп, толук маалымат алсаңыздар болот. Барыңыздарга ийгилик. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Барыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.